биринчиден. Экинчиден канчалык деңгээлде таза өтөт. Эми шайлоонун тазалыгы боюнча дайым эле айтып келебиз. Биз ар бирибизден көз каранды экен. Анткени азыр көрүп атабыз, жана форма 2 боюнча биздин 500 000 жаран кандайдыр бир кызыкчылыктын негизинде же коркутуунун негизинде барып арыз жазып, катталып, ошол добуш берүү процессине кандайдыр бир сырттан же саясий партиялардын же дагы башка тараптардын кызыкчылыгы үчүн моюнун сунуп, макулдугун берип катышканы бул дагы ошол шайлоо процессинин таза өтпөшүнө негиз болуп калат да. Ошол себептен биздин шайлоочулар өздөрү ушундай иш аракеттерден алыс болсо жакшы болмок. Анан эми болгону экен, тилекке каршы муну прокуратура менен бош айком жокко чыгарганга эрип жетпей атат азыркы учурда. Азыр ошон үчүн мен биздин шайлоочулардан Назира макул болот деп ойлойм, суранат элем. Албетте силерди ошентип коркутуп алып барды шайлоо участкасына сөзсүз түрдө катпашың керек үчүн дош бересиң дедиби, же болбосо дошуңарды сатып алам акча берем деп кызыктырдыбы. Бирок дош берген күнү келгенде өзүңөр көрүп атасыңар, кабинкада эч кандай камера жок, аркаңардан эч ким карап турбайт. Бул жерде эч ким турбаш керек шайлоочудан сырткары. Андан кийин эң башкысы ошол урнанын жанына келгенде да урнанын жанынан баарын кубалап туруп, эгерде бирөө жарым отурган болсо өзүңөр гана ошол урнанын жанында гана болуп добушуңарды беришиңер керек. Урна мынакей Назира да көрдү, кимге добуш берип атканын көрбөйт. Урна бир гана бюллетендердин санын көрсөтүп турат, канча бюллетен өткөн. Силер кимге добуш бергениңерди да ошол учурда урна көрсөтпөйт. Ошон үчүн бизден купуя сырдуулук сакталат. Анан силерди ошентип коркутуп же добушуңа акчасын берип, добушуңду сат деп ошондой мыйзам бузуун аракети менен келген адамдар үчүн добушуңарды бербешиңер керек. Өзүңөр каалаган адамга, каалаган саясий партияга, эгерде эч кимиси жакпаса баарына каршы деген дагы мүмкүнчүлүк бар биздин шайлоочуларда. Сөзсүз түрдө ошол белгилерди коюп, урнага таштап, өзүңөрдүн жарандык милдетиңерди аткарып кеттиңиздер.